Мамлекеттик тил боюнча мыйзам долбоору экинчи окууда каралып кабыл алынганда кайрадан кызуу талкуу пайда болду. Кээ бир депутаттардын айтымында бул мыйзам коррупцияны жаратат. Анткени кыргызча көрнөк жанактарды алдын ала мамлекеттик тил комиссиясына көрсөтүп аны текшертиш керек болууда. Бирок анын эмнеси жаман? Реклама сабаттуу болсо баарыбыз үчүн жакшы эмеспи? Бирок кээ бир депутаттардын айтымында реклама дайым орыс тилинде жазылат жана аны кийин Google аркылуу кыргызчага которгондо сөзсүз ката пайда болот. Бирок кыргызча реклама деле бар эмеспи? Жана орусча рекламаны кыргызча которгондо эмне үчүн сөзсүз эле аны Google аркылуу которуш керек экен? Бизге текшерткиле деп мамлекеттик комиссия албетте пара алат же болбосо башка коррупция жаратат. Бирок атайын тарифтерди орнотуп, эгерде каталар аз болсо, аны которгондо аз акча алып, ал эми бүткүл текстти оңдош керек болсо көбүрөөк төлөсө болот да. Ал эми мамлекеттик тил комиссиясы атайын каражат бөлүп, аны бекер эле кылса болот эмеспи? Ошондуктан 30 жыл өтсө дагы кыргыз тилин өнүктүрүүгө ар кандай бут тосуулар дагы эле уланууда.